Мадумаров Адахан Тиншанбаевқа даярдығыңыз үшін var. Процедура у вас, пожалуйста. Включите микрофон. Уважаемые коллеги, у нас есть, по-моему, у всех на столе микрофоны, а? 50 тысяч долларов вроде бы затратили. Или нам эти микрофоны не нужны? Давайте это смешно выступать, чтобы не тратить время. Это первое. И второе, подведем черту. Тут уже 4 выступления, все поддерживают ратификацию. Гурджекин Чемодумаров. 4 выступления все поддерживают, это ошибочные. Есть люди, которые категорически не поддерживают данное соглашение. И выступать депутатам там с места или с трибуны, наверное, это ни в одном регламенте не указано. Откуда хочет выступить депутат, имеет право. И все поддерживают, я знаю, Зайден Фурманович. Бұл жақтан неғылышымыз керек емес, таласышымыз керек емес. Речь идет о том, что мақтап қойса дұшманың байлығыңды шашпағы деген қырғыздың сөзі бар. Сылап қойса жекеден, желкеден сылап қойса, ай қырғыздар ұшында ай көлекен, ай қырғыздар мықты екен деп қойса. Емін үшін, мына Өзбекстаннан өзіңіздер байқадасыздар. 6 ай саратан газ проблемасы болбайды. 6 ай саратан газ проблемасы. Ең қаржа, суық басталғанда газ проблемасы пайда болса, кранды жағысы. Мына үшін айтады, мақтап қойса дұшманың байлығыңды шашпағында. Қырғыздарға айтылған атыл, ақсақалдар айтып кетті. Тегіл екен, бұл екен деп қойса, мына заключениені даярдаған комитеттің төрағаларына мен Николай Ивановичқа, Бербай Журановичқа, Тұрдақын Сыбаричқа мен таң қалам. Ошол жақтан бірдеме келгенде мында бір қарап көрсек, соглашениені қарап көрсек, урматтуу депутаттар. Обоснованиясын айтылар. Сторону создадут постоянно действующие комиссии, которые будут устанавливать режим работы. Кече Майшемежайсана приехали. И мы ушел без территории арығынан ағылатқан суының режимін ағар ақпастығын сторону будет решать. Қазақстаннан келіп отырып алып, Бишкекте келіп, постоянно действующий комиссия болып. Анан осылар кетеді екен. Бізге келіп алып тұрады. Мынау Таласқа үшінші су ағызасын, Қарадарияда мынша су аласын, Бычикада мынша су аласын деп. Қара поддерживаем дейді. Ағүйденде қол қойып тұрып, үшеге печатты қойып келген болса, көзі таң қойысы да қайдан келді деп сұрап керекті, жіті қаяқтан шығып отыр. Ағүйден деген болса, қол қойып дейді. Отметиться надо. Вдруг вы продаете свою землю, свою гордость. Я понимаю, что как бы мы ни старались, сегодня, наверное, эта ратификация пройдет. И очередная, так сказать, очередное соглашение, очередная сделка будет узаконена. Урматтуу депутаттар, бұл соглашениені өткенде бір коллегаларымыздың бірі шығып айтты. Международный соглашение түзіліп отыр, декларативного характера, екі жақтың бір-біріне жауапкершілігі жоқ, ешқандай жауапкершілігі жоқ. Тұрдақын Сыбарич Колумбия каналын айтылар. Емін үшін США 264 миллион доллар төлеп бергенге мәжбүр болды. Емін үшін. Себеп, Канада ошол суыны кармабастан аккандай агызып жіберди. Азыр мына алым бекештер айтты. Эмне үчүн биз кышында ущерб себя электроэнергияны выработка кылганга сууну токтотобуз, сагаз айтабыз. 7 миллиард кубометрге чейин критический точкасына чейин алып бардык Токтогульский водохранилищени. Критический точкасына чейин алып бардык Токтогульский ГЭСти. Почему? Потому что братьям узбекам, чтобы они получили 4 миллиона тонн хлопка, мы должны вегетативный период обеспечить Узбекистан водой. Из 4 миллионов тонн хлопка Каримов заключает договор с Украиной, бартер делает, 1 миллион тонн хлопка поступает на Украину, за счет этого они получают военное оборудование. Полностью до зубов вооружается. Что мы поддерживаем сегодня? Кого мы поддерживаем сегодня? Biz özümüzün bugünkü civattan nanımız öte verip, gete verip, kursağımız koya verip, keyinki gelecekteki balgardın, urpaqtardın, oşuların geleceğine baltaçağı atıp şu жерге oturup alып. Да, 5 gün gelip, 5 yıllık turmuşta, kim kızmatta turgan bolsa, men seni қолдап атам пайки gördün mü? Men üstüme bir жақсырақ bir kızmat verip koydu. Biz emне üzüp satып алып. Ошонтип заставить etken Канада, Тұрдақлы Сыбарич. Анда сырткары Виктория деген каналды да совместно использует. Мына Турция, Болгариядан суны сатып алып атат. Германия, демократическое, европейское государство, торгуется с Швейцарией, они оттуда покупают воду.
Дунайдың сусы сатып отыр. Казалось бы, это транснациональный, трансгосударственный каналдар керек. А біздің Қырғызстан уникальный государство, бір дағы тамшы шет мемлекеттен құралбайды біздің сулар. Біз бары біздің ата-бабалар жерде көрген тоғының башындағы әрбір жылғадан құйылып, еліп отырып біздің каналдар түзіп отыр. Ем ошолорға қожойынды қылып, дағы бір мақал есіңіздерге салғым келеді. Ақсақалдар жайым айтқан. Bir жерден чек алам, үй алам деген болсаң, балам айланайын, суының башынан ал деп келді. Себеп суының башында кім болса, ошол диктовать етіп келді. Мен сіздерден сұрағам, урматтуу депутаттар. Тура, ак үйдөн жетип чыгып, ак үйдөн келселер, бул жерге келип алып, министрлер, орынбасарлар алтын түкүрүктөрүн чачыратып, мыкты болуп атат деп койсо, колдой бериштин кажети жок. Кээде ойлонушубуз керек, биз дагы акыл жүргүзүшүбүз керек. Мен ойлойм, көпчүлүгүбүз мына суу сактагычтардан зыяндан башка, Мағжан Сырдыкович өзгөрдү заким болуп иштеп келди. Билет. Ил сууга кетип аткандарды ат менен жүргөндө жүрө албай калган таныштарды билет, туурабы? Эмненин кесепетинен болуп атат ошол? Темпироват суу сактагычынын кесепетинен болуп атат. Эмненин кесепетинен жер көчкүлөр болуп атат? Ошол суу сактагычтардын кесепетинен болуп атат. Бүгүн келип алып колдоп коелу, жакшы экен. Мондай учурлары келгенде, урматтуу депутаттар, сөздүн орду келгенде айтпасаң сөздү атап төлөтпейт. Биз так белгилеп коюшубуз керек. Туура, Казакстан менен вечная дружба деп коюп туруп, ушуга макул деп койгондо, мы создадим прецедент сегодня. Эртең Өзбекстан чыгат. А эмне үчүн Казакстан менен ушундай взаимовыгодный соглашение койдуңар дагы, а Өзбекстанга ставите другие условия. Биз ошолорго жол ачып беребиз, ушундай разговор кетет анан кийин. Бай, Орта Азия элдери бир атанын балдары деп, бизге калганда бир атанын балдары болуп чыгат. Газ менен көмүргө келгенде өгөй атанын балдарындай болуп чыгат. Мировая цена менен көмүрдү алып келебиз деп какчалдап. Мына өзүбүздүн коллега. Тиги спецтин директору Васильев айтпадыбы? Критический моментке чейин жеткенге чейин алып барды бизди казактарды. Ыйлап атат, какча атат деп. Ары бир грузовой машинаны өткөн үчүн $240 сурап атат деп. Biz kömür alıp gele alбай атабыз, kömür ташып келе албай атабыз. Кыш келет, эртең жакын эле вегетативный период башталат, ошонун алдында Борис Иванович Силаевди жиберип коет, Ташкентке барат, анан өлдү, бир жумага чейин өлдү. Мына Аскар Акаевич менен Ислам Абдыганиевичтин достугу ушунчалык терең экен, кысталак карабайсыңбы, $5 арзандатып койду. А эртең жаз келердин алдында, анан кыш келердин алдында кайрадан барып соглашение түзүшүбүз керек да. Биз ошонун кесепетинен, урматтуу депутаттар, эски парламенттегилер билебиз. 15.000 тонна НЗ-дагы мат резервтеги жаткан ун менен расплачиваться эткенге мажбур кылды го. Ошону мажбур кылды Кыргызстан, ошол ундан башка эч нерсе албайбыз деп мат резервти полностью оголил Өзбекстан. Могул жерде военный генералдар отурат. В случае чего, НЗ деген НЗ. В случае чего деген караса, биздин кампада эч нерсе жок. Почему Өзбекстан диктует эмне менен төлөп бересиң деген заказ. А биз кыргыздар келип каналды куруп берет экен, бетонун карап берет экен. Анан 3-төн 1 бөлүгүн эмне кылып коет экен? Ай бечаралыктын да чеги барды, садагалар. Чөгөлөп келсиз, биз кожоюнбуз. Газ өткөндө айтылар депутат. Куданын берген байлыгы да бул суу деп. А газды мен айтканмын, эмне бүт бардык 20 миллион население бир жерге топтолуп алган, ошол жерден газ топтошуп атабыз. Ал да Кудайдын берген жердин байлыгы. Көмүр дагы жердин байлыгы. Бирок казактар менен өзбектер айтып аткан жок. Бизге Кудай ушуну берип койгон экен, биз сатабыз деп атат. Башка байлык жок. Кыргызда суудан башка байлык жок. Электр энергиядан башка байлык жок. Мен сиздерден суранам, урматтуу депутаттар, акыркы бир арнамызды колго алып туруп, мен айтпайм, муну колдоп так эле алып коюн кетели деп. Ушунун жыйынтыгында биз өкмөткө тапшырманы беришибиз керек. Азыр Алымбекович айтты, закон деп баштап келатабыз. Суу жөнүндөгү мыйзамга тез күндүн ичинде эл аралык бүт бардык жанагы тажрыйбаларды колдонуу менен тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизиш керек дагы. Наконец-то сууну как товар катарында пускай признают. Это такой же товар, как и газ, как и уголь, как и нефть. Это товар. Араб өлкөлөрүндө билип атасыздар, бартерге кетип барсат, 1 литр бензиниңе, то есть 1 литр таза сууңа 2,5 литр бензин бергенге чейин барат. А биз келип алып бүгүн берип койгула айланайында садагалар кабак түшүп калат экен, капа болуп калат экен. Мындай позицияны токтотушубуз керек. Мен сиздерден суранып кетем. Муну ратификация кылбай туруп,
өкмөткө жанакындай тапшырманы беришибиз керек. Казактар мына 3 жылдан бери диктовать этип келатат, даже трудовое правительственное соглашение түзбей атат, чтобы защищали интересы граждан Кыргызстана, работающих временно в Казахстане. Такими же пользовались правами, как и граждане Казахстана. Но они на это не идут. Ошон үчүн 15 миң деген, 10 миң деген адамдарыбыз ыйлап көздүн жашын көр кылып ушул жерге келип отурат Кыргызстан. Эгер биз ушундай позициядан биз диктовать этип калбаган болсок, анда кыргыздар аскер күчү менен, же башка күч менен, же акча күчү менен, байлык күчү менен диктовать эте албайбыз. Мына диктовать эте турган учур ушул. Эгер ушунда колдонуп жүрүп жүргөн болсок, өз шорубуз өзүбүздүн колубузда. Рахмат.